баланын тарбияланып алгандай тарбия алып чоңойду, ошого барып такалат да. Анткени бала сүйүү көрүп үйдө туура нерсени көрүп чоңойсо, ал адам ошого калыптанып калат дагы, характери болот да андачы. Анан кийин дагы аял алып үйлөнгөндө анда жанагындай туура эмес терс нерселер болбойт. Бир чаап, бир муштап, ушинтип зордук зомбулук көрсөтүп атат. Кыскасы, могу жүрөктө Кудайдын руху болуп, Кудайдын тынчтыгы болбосо, анда бул зордук зомбулук бола бериши мүмкүн да. Мен аялыма туура мамиле кылганга өзүм өзгөргөнгө туура келди. Аялым азыркы күндө жакшы сөздөрдү айтып туруш керек экен деп айтып атабыз. Балдарга дагы туура мамиле кылыш үчүн балдарга дагы туура мамиле кылып калат экенсиң да, эгерде сен өзүң өзгөрүшүң керек экен биринчи. Ошондо анан аялыңа туура мамиле кылат экенсиң да. Амансыздарбы, ардактуу көрөрмандарым? Кайрадан эле мен сиздер менен Мезгил Медиа YouTube каналыман көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Кызматыңыздарды аты жөнүм мен Улан Кубанычбеков. Бүгүнкү программабызда биз сөз кыла турчу тема акыркы учурда ушул кыргыз коомчулугунда, кыргыз элибизде кыз келиндерге, тактап айтканда аял затына болгон зордук зомбулук өтө күч алганы баардыгыбызга маалым. Муну биз ар кандай баягы социалдык тармактар аркылуу дагы көрүп, жаңылыктар аркылуу көп окуп жатабыз. Баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дегендей, ар бир маселени өз учурунда айтпасак, сөздүн атасы өлөт эмеспи? Анысы карындай биз ушул эмне үчүн бүгүнкү учурда кыргыз коомчулугунда, кыргыз эли, кыргыз эр азаматтары эмнеге ушунчалык аялдарга карата болгон зордук зомбулук күч алды? Ушул жөнүндө сөз кылайын деп бүгүнкү программама 6 баланын атасы, үлгүлүү ата катары, эң жакшы жубай жана өзүнүн жубайына жакшы мамиле кылып, жашоосу менен дагы үлгү болуп келе жаткан кайрадан эле бүгүнкү программамдын каарманы Абылгазиев Уланбек мырза менен сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе саламатсызбы Улан мырза? Саламатчылык. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Бүгүнкү программабызда ушул акыркы убакытта ушул өзгөчө 2022-23 анан 24 мына быйылкы жылдан баштап эле кыз келиндердин арасында өлүмдөр аябай көп болуп атат да бүгүнкү күндө биздин өлкөдөчү. Анан бул биздин келечек үчүн чоң бир үй бүлөлүк институт үчүн бул чоң трагедия десем болот да. Анан эмне үчүн ушул кыргыз коомчулугунда кыз келиндерге карата болгон зордук зомбулук күч алды? Мунун себептери эмнеде деп ойлойсуз? Ушул жөнүндө сөз кылсак. Жакшы суроо экен. Бул аябай чоң тема, бул аябай кенен тема да. Буга көп нерселер бар айта турган, бирок кыска айта турган болсок, чын эле акыркы күндөрү мен деле баягы статистиканы карап, кээде жанагындай сурамжылоо немелерин да көрүп калып атам. Ошондо көптөр айтып атат да, мындай зордук зомбулуктун аябай күчөп кетиши көбөйүп бараткандай сезилип атат да, чын эле Кыргызстанда. Эми башка мамлекеттерди албай эле коелу, өзүбүздүн Кыргызстан кичинекей эле мамлекет. Анан кыргыздардын күйөөлөрдүн аялдарына кылган мамилеси аябай начарлап бараткандай көрүнөт да, чын элечи. Анткени билбейм, буга деген ар бир нерселер шылтоо болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бала төрөбөй калып, балалуу болбой анан ажырашкандар бар. Ошонун айынан ажырашкан чакты зордук зомбулук көрсөтүп, аялына туура эмес мамиле кылгандар бар да. Ошондой эле кайненели менен келишпей, кыскасы көп эле факторлор бар да, мындайчы. Анан азыр болсо бул зордук зомбулуктун келип чыгышы негизи эле бул деген баягы эле барып эле үй бүлөдөгү көргөн нерсесин, бала кезинен травма алган атасын көрүп, апасын сабап атканын көрүп, анан ушундай психологический травма алып калган балдар чоңоюп, анан алар үй бүлө курганда деле ошол эле колеяда кайра эле атасынан көргөн нерсени кылып, бир чаап, бир муштап, ушинтип зордук зомбулук көрсөтүп, анан күчөп, анан ушинтип кордогон картиналар, ушундай сүрөттөр көп да азырчы. Психикалык травма алып калган балдар кийин аялдарын дагы сыйлабай ушундай көз карашта көрөт да. Бул биринчиден. Экинчиден болсо бүгүнкү күндө көбөйүп кетиши дагы бул интернеттин
келип чыгышынан да болуп атат. Бу да күнөөлүү болот. Анткени интернетте көп туура эмес нерселерди көрөт. Адамдын психологиясын бузган, аялдарды, кыздарды сыйлабаган, зордук, зомбулук, туура эмес нерселердин баарын көрүп алышып, балдар чоңоюп, ошо менен анан бул концентрациясын жоготуп, негизи эле үй бүлө деген эмне экенин билбей калышат дагы. Анан аялдарды каалагандай пайдаланган учурлар болот да. Бу да күнөөлүү болот интернет дагы. Үчүнчүдөн болсо биздин коомчулуктагы диний нерселер дагы ошого алып келиши мүмкүн. Анткени аялдарды башынан экинчи сорт катары көрүп, аялдар эмне деп мындай аялдар, эркектер биринчи сорт катары, аялдар экинчи сорт катары көргөн көз караш менен дагы жашап калган үй бүлөлөр болушу мүмкүн. Андай үй бүлөлөрдөн дагы анан аялдарды сыйлабастык келип чыгышы мүмкүн да. Анткени атасы ар дайым апасын ошентип экинчи сорт катары көрүп, ага кыйкырып өкүрүп, урушуп, каалаган убакта чаап, каалаган убакта тээп, ушундай бир зордук, зомбулук көрсөткөндү көргөн балдар дагы бул психикалык жактан жабыркашат дагы. Анан ошонун негизинде дагы анан ушундай зордук, зомбулуктун келип чыгышы көбөйдү да, тилекке каршы. Ушулардан да негизи. Эң негизгиси бул көйгөй баягы үй бүлөлүк ошол эле тарбиялык маани жактан тарбиянын жетишсиздиги, анан ар кандай эмелерди айтып атпайсызбы баягы? Туура. Чыр чатактын улам келип чыгышы себептер, ичкиликтин айынан деген сыяктуу. Андан сырткары баягы өзүңүз айтып атасыз, баягы бүгүнкү күндөгү социалдык тармактар аркылуу депчи. Анан менде мындай кээде адамдардын ортосунда ушул жөнүндө дискуссия кылганда мындай көз караш пайда болот да, эки чеке ой пайда болот. Мисалы согуштун убагында деле кыйынчылык, аябай заман, катаал заман убакта деле биздин ата энелерибиз жакшынакай эле жашап келишкен. Ал убакта деле ооба болгон, зомбулуктар болгон. Бирок бүгүнкү күнкүдөй ачыкка чыккан эмес деген айрым пикирлер бар да. Анан негизи эле кандай ойлойсуз? Негизи биздин өзүбүздүн менталитетте, кыргыздын каада салтына жараша биздин аталарыбыз, чоң ата, чоң энелерибиз ынтымактуу эле жакшынакай бири-бирин сыйлап, баягы уруш маселени көздөрү менен бири-бирине билгизип эле жакшынакай жашап келишкен да. Эмне үчүн бүгүнкү күндө мындай башкача, мындай өтө агрессивдүү маанайда, мындай көбүнчө баягы мен эркектерге карата айтып атам, мырзаларыбыз мындай агрессивдүү болуп кетти. Бул ошо социалдык абалдан уламбы же сиз айткандай тарбиянын жетишсиздигинен улам пайда болгон көйгөйбү? Кандай деп ойлойсуз? Бул социалдык абалдан улам деген болбой калат. Шылтоо, Шылтоо болуп калат менин көз карашымда. Анткени баардык нерсе келип, баланын тарбияланып, алгандай тарбия алып чоңойду, ошого барып такалат да. Анткени бала сүйүү көрүп үйдө туура нерсени көрүп чоңойсо, ал адам ошого калыптанып калат дагы. Характери болот да андачы. Анан кийин дагы аял алып үйлөнгөндө анда жанагындай туура эмес терс нерселер болбойт. Эгерде сүйүү көрбөй жанагынтип травма алып калган туура эмес абалдар менен чоңойгон балдар, алар сөзсүз түрдө кийин ушундай бир зордук, зомбулук көрсөткөнгө өбөлгө түшөт да бул нерселерчи. Анан бул жерде дагы эле мен сени кайрылгым келет, бул ыйык жазуугачы. Ыйык жазууда бир жакшы нерселерди айткан. Сулаймандын акыл сөздөрүн окусак, мисалы үчүн, ал жерде уулу менен атасынын сүйлөшкөн ушундай бир диалогтору бар да, аябай көпчү. Уулум дейт, сен жүрөгүңдү түз жолго бур деген жөнөкөй нерсе бар да. Уулумду жаш кезинен туура жолго салып койсоң, ошол карыганча ошол жолдон чыкпайт деген жазуулар бар, сөздөр бар. Анан бул негизги нерсени ошол атасы уулуна айтып аткан насаат сөзүндө бир нерсени баса белгилейт да, жүрөгүңдү туура жолго бур, түз жолго бур, жүрөгүң таза болсун, жүрөгүң Кудайды издесин деген сөздөр менен, кыскасы могу жүрөктө Кудайдын руху болуп, Кудайдын тынчтыгы болбосо, анда бул зордук, зомбулук боло бериши мүмкүн да. Андай тарбияны көрбөгөн балдарчы. Ошон үчүн бул баланын жакшы болушуна ата эне, любой ата эне жакшы болсо экен дейт. Бирок ошо менен эле бирге ата энелер өзлөрү туура эмес үлгү көрсөтүп, туура эмес тарбиялагандын учурунан, айынан анан келип анан ушундай психикалык жактан жабыркап калган балдар, алар жашоосу кыйыныраак болуп калат да. Ошол көбүрөөк өбөлгө түшөт да. Анан экинчи, жанагы жетишпестиктин айынан, социалдык кыйынчылыктын айынан деген бул эми ар бир адамдын өзүнүн ойлонууларына жараша, түшүндүктөрүнө жараша болот. Анан
бул эмоция болот да, адамда эмоция бар. Ошол учурда аялы менен күйөөсү уруша кетпей, биз деле жашообуздан, мен деле мисалы үчүн жокчулукта, кыйынчылыкта баштарыбыздан өткөрдүк. Ооба, постоянно эле жакшы боло бербейт жашоодо. Кыйынчылыктар болот, өйдө болот, ылдый болот, жок болот, кээде бар болот, бирок ошонун баарына мындай туура мамиле кылып, сүйүү менен мамиле кылып жашаганга аракет кылыш керек. Анан балдарга дагы чын эле эски осуятта эмес, эски жашообузда апаларыбыз балдарыбыз угуп калбасын, уруша кетсе дагы акырын чүш деп балдарына көрсөтпөй, көздөр менен акырын балдарды уктатып коюп, урушкан учурлары болгон, балдары жокто өзлөрүнүн мындай жеке түшүнбөстүктөрүн үй бүлөдөгү ордуна коюп чечип алган учурлар болот да. Ошондой мамиле кылган туура болот. Анткени балдардын көзүнчө эле азыр чынын ыргытып, баланын көзүнчө эле жанагындай туура эмес мындай зордук, зомбулукту көрсөтүп атса, анда балдарга түзмө-түз туура эмес таасир тиет дагы, кийинки коомго болгон нерсенин кесепети болуп чыгып атат да, ушунун баарычы. Азыр көп эле учурда айтабыз да, балдардын кийинки жаштардын келечеги аябай жаман болуп баратат деп көрүп атпайбызбы? Элдин баары элечи. Буга ким күнөөлүү? Буга өзүбүз эле күнөөлүү болуп калышыбыз мүмкүн да. Өзүбүз. Кайрадан эле баягы ата-энеге барат да, ооба, туура. Жакшы. Ал эми акыркы суроо болсун, Улан мырза. Сиз деги эле учурда өз жубайыңызга, өзүңүздүн үй бүлөңүзгө, ошол эле балдарга карата болгон мамилеңиз кандай мүмкүн? Ошону айтып бериңизчи. Ооба, мен бир кезде бир жакшы курста окудум. Орусчасы брак без сожаления деп айтылат. Кыргызчасы өкүнүчсүз неке деген. Анан ошону окуп, ал ыйык жазуунун негизинде окудук да. Анан ошондо бир жакшы нерселерди түшүндүм да, өзүмө сабак алып өзгөргөнгө туура келди. Аякта ошо эркектин ролу, аялдын ролу дегенди, экөө бириккендеги роль, анан бала тарбиялоо деген бул семейный тема да. Ошону өткөндөн кийин анан менин көз караштарым аябай өзгөрдү чынындачы. Анткени ал жерден анан өзүмдүн ким экенимди билдим. Аялыма комплимент айтпай, аялыма даже гүлдөрдү алып барып бербей. Бул кыргыздын менталитетинде, бизде кыргыздарда өтө мындай романтикага жогоракпыз да. Көп учурдачы. Эми орустар ооба, алар гүл алып келип берип, бири-бирин сүйөм деп, мындай жакшы комплименттерди айткан кинолордон деле көрөбүз го. Кыргыздарда ошол аябай азыраак экен. Ушундай калыптанып калыптырбыз, мындай аябай мындай кандай десем, бир катуураак болупчу. Анан аялдарыбызга болгон мамиледе көбүнчө учурда ушу романтиканы көп кылбайт экенбиз, сүйөм сени деп айтпайт экенбиз, жакшы сөздөрдү айтып турбайт экенбиз да, кыскасы. Анан ошол курстан кийин анан мен аялыма туура мамиле кылганга өзүм өзгөргөнгө туура келди. Аялым азыркы күндө жакшы сөздөрдү айтып туруш керек экен деп айтып атабыз. Балдарга дагы туура мамиле кылыш үчүн балдарга дагы туура мамиле кылып калат экенсиң да, эгерде сен өзүң өзгөрүшүң керек экен биринчи. Ошондо анан аялыңа туура мамиле кылат экенсиң да. Ооба, азыр катардагы эле адамдардын катарындагы эле үй бүлөдөгүдөй эле жашайбыз үйүбүздө, бирок үйүбүздө эң негизги тынчтык бар. Биз Кудайга ишенип калган үчүн, Кудайдын жүрөгүбүздө Кудай болгон үчүн, жүрөгүбүздө тынчтык болгон үчүн анан жашообузда дагы тынчтык көбүрөөк да. Урушкан учурларда деле мындай туура нерсе менен чечип алабыз көп нерсени, туура жака. Анткени көп нерсенин баары эле бир болбогон эле бытовой нерселерден уруш чыгат семьяда. Бирок ошол бытовой нерсени личный эмеге которбанан урушуп салсаң, көңүлү калып калат адамдын. Ошо көңүлүнө карап, көңүлүн калтырбай, эмнеден уруш чыкты, эмнеден балекет менет чыкты, ошонун баарын туура мамилеге, туура нерсеге коюп, анан өзүбүздүн личный мамилебизге сөз тийгизбей, бири-бирибизди жаман сөздөр менен сөкпөй, айтпай, жакшы сөз менен бата бергенге туура келет да, биздин жашообузда. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен келинчегиме туура мамиле кылганга укуктуумун деп айта алам да. Укуктуумун. Бул как должный сыяктуу укуктуусуң да. Сөзсүз түрдө аялыңа туура мамиле кылганга эркек киши укуктуу. Аны сүйгөнгө, аны баалаганга, аны урматтаганга. Анан балдарыңдын энеси да. Сөзсүз түрдө аны туура мамиле кылсаң, анан ал да сени сүйөт, ал да сага баш ийет. Анан жашоо жакшы болот ошонун негизиндечи. Ошол. Эң негизгиси эки адамдын ортосунда жубайлык милдетте сүйүү, кубаныч, тынчтык болсо,
туура. Бардык нерсе ордоруна коюлат деген ойду айткыңыз келди акырет, Туура. Рахмат Улан мырза, алтында болгон убактыңызды арнап, ушул зордук зомбулук боюнча деги эле ушул кыз келиндерге, жубайларыбызга кандай мамиле кылыш керек экендиги жөнүндө өзүңүздүн жашоо баягы тажрыйбадан улам келип чыккан ойлоруңуз менен бөлүшүп, жакшы акыл насааттарыңызды айтып бергениңиз үчүн сизге дагы ыраазычылык билгиземин. Үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз. Рахмат сизге. Ал эми урматтуу көрөрмандар, негизи эле жашоодо кайсыл бир ыйык жазууларда жогоруда Улан мырза айткандай ушул жакшы бир кеп айтылган экен. Үй бүлөдө деги эле тынчтык болуш үчүн бул сүйүү, кубаныч болсо анан ошондо гана тынчтык болот экен. Ансарындай дайыма жүрөгүңүздөр ак, багытыңыздар түз болуп, ортодо бир гана сүйүү болсун, эч качан жамандык болбосун, жакшы гана нерселер болсун деген тилек менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Ал эми бүгүнкү ушул программа боюнча кандайдыр бир силерде да ой пикир жаралган болсо, анда Мезгил Медиа YouTube каналыма катталып, ошол жактан өзүңүздүн пикириңизди да калтырып өтүңүз. Андан сырткары TikTok баракчага да кайрылып, ал жактан дагы TikToктон дагы Мезгил Медиа деп катталсаңыз, ушул биздин программаны көрөсүз дагы, башкалар менен бөлүшкөнгө дагы сонун мүмкүнчүлүк бар. Урматтуу достор, ар дайым жашооңордо жакшы гана көзүрмөндөр болсун деген тилек менен программаны жыйынтыктаймын. Амандыкта туруңуздар.